Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин кезектеги Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Мен дегенде ушул келген коноктор менен тааныштырып кетсем, жанымда отурган агабыз Мамбетов Кубан, жазуучу, Санжыра жана тарых иликтөөчү. Ысрайылов Камчы Ажы, саяк санжырачысы. Кош келипсиздер. Бүгүн бир өзүнчө бир тема болот. Анткени биз мурун өзүбүз даярдап, кишилерди таап, аны айттырчу элек. Эми азыр бул интернет сайтта биздин телевидениеден биздин бул санжырабызды көрүп аткан элдер дагы суранып атат да. Ушу жердин, айылдардын, баягы ыйык жерлердин атын атап, качан ошолор пайда болгон, качан коюлган, алардын тарых таржымалы кандай? Бул эстеликтерди деле коюп атат. Булар кимдер? Булар таанылуу адамдар болгонбу деп дагы сурап атат да. Эми көпчүлүгү баягы өтүп баратып көрүп калат да. Ошо суроосу болуп атат да. Ошон үчүн мен бүгүн ушул жерлердин аттары, айылдын аттары эмнени түшүндүрөт, жана эстеликтер турган эмнени түшүндүрөт? Ушуга карата бир аз бир аңгеме курсак. Баягы илгери айтчу эмес беле? Бул Бошкойдун, Солто Бошкойдун Өзбек деген баласы каза болгондо, 1912-жылы каза болду дейм. 1830-жылдары өзүнүн төрөлгөн жылдары да. Ошондо бул сарбагыш жапый болушту. Анан Көкөтөй чечени чакырган экен. Ошо Солтого барганда анан Көкөтөй чечен отурса, ошол Караш дейбиз да, биринчи. Карашын Алымбек тууганы өткөрүп атат да, Өзбектин. Анан Алымбектин жанында кишилердин баарлары жайнап сүйлөшүп атат дейт, илгерки баатырлыкта сүйлөшүп атат дейт, баягы чапканын сүйлөшүп атат дейт. Анан ар жакта жан баштап жатып тиги Көкөтөйгө батса, анын баарлары чапканы бугу деген элди чаап атат дейт. Сарбагышы деле, Солтосу деле, казак мазагы деле бугуну чаап атат дейт. Анан кийин чыдабай кеткен Көкөтөй барып атпайбы? Алымбек баатыр, мен Тынымсейит Көкөтөй деген мен болом. Ой, келиңиз дейт. Отурганда айтпай, Алымбек баатыр. Кеч эле келдик эле, буг эле тынч жатты эле. Азыр угуп атам, биякта Солтос, сарбагыш, казак мазагың эртең менен деле барып кечинде чаап келип атат. Кечинде деле барып эртең менен чаап келип атат. Булар алмак салмак чаап атты. Буг эле калдыбы деп мен тынчсызданып атам деген экен да. Анан тиги күлүп атпайбы? Булар калпты айтсаңар да жөн айтсаңарчы депчи. Ошондой Көкөтөйдүн айтканы бар. Бул ысык көлдү ат менен 4 күндө тегеренип өтөсүң дейт. Анан булар кимди чаап келди? Кайсы элди чаап келди? Далили барбы деп сурап атам дейт. Анысы кандай? Бизге 4 күндүк убакыт жок. 1 сааттык эле убакыт. Өзүңөр эми баягы көлдүн тескейинен кирип күнгөйүнөн чыгасыңарбы? Күнгөйүнөн чыгып тескейинен чыгасыңарбы? Ушул бизде бир баалуу көлдөгү жерлердин аттарын, ыйык жерлердин аттарын элге бир түшүндүрүү катары эметип койсоңор, айтып койсоңор жакшы болот эле деп атам да. Мисалы үчүн көп суроо берет, кээде мен өзүм кетип баратып айтып калам да. Биз мындай эле баштайлы бияктан эле. Боом Капчыгай деп кимден коюлган? Бул эми Боом Калмактын ханынын аты да. Кыргыздарды чабууга келген мезгилде бул жерден баягы кыргыздардагы жөн жаткан калп болгон эмес да. Аларга такаат берип, аларга каш кайтарыш керек болгон да. Ошондо Боомду кандай кылып өлтүрөбүз деген маанеге келип да калышат. Эмне үчүн Боомду өлтүрүш керек? Себеби дегенде кыргыздарды баягы караламанын баягы түндүгүн сыйрып чабам деген өңүттө келатат да. Ошондо Боомду өлтүрүүгө бала сагын дегенди дайындашкан. Бала сагын эми баягы жаратылышында тыңтырс, өзү олбурлуу келген жигит болгон. Анан бул сай өлтүрүп койгон. Ошондо калмактар билген эмес, ким өлтүргөнүн билген эмес. Бул чагымчыл күч биздин арабыздан чыкты. Болбоду, ушу калмактардын эле өзүбүздүн башчыбызды өлтүрүп койду деп анан кыргыздар чапкан. Бирок аягына чейин баягы чабууга дараметтүү күчтөр жеткен эмес. Кайра келип эле ошо бала сагындын баласы Дашы келип анан калмактардын кийинки кол башчысын чаап өлтүргөн дагы. Ошол себептен жана Боом
Капчыгайдын атына боом деп калышы дагы, анан Боролдой деп аталып калышы да ошо калмактардан келип чыккан аттар да булар. Ооба. Бул менимче бул илгери ушинтип айтылган да. Жанагы Баласагын өзү 20 жылдай эл кыдырып, жер кыдырып кетип, бул калмак тилин абдан жакшы билген экен да. Ошону айтпай, бул калмактын ханын өлтүрсөк ичара чыр чыгат. Биз ошондо гана кармашып, Маселе чечилет деген да. Ошо өлтүрүп койгондо туура айтты. Чыр чыгат да, өз арабыздан чыкканчы. Деген анан жарым кетип, жарым кошуп аткан Боролдой баатыр айтат да, ошол жүргүлем кыргызды калганыбыз чабабыз деп. Ошондон ташы чыгып Боролдойду өлтүргөн да. Жанагы Боролдой айылы барбы? Азыр бар. Анан жанагы боом капчыгай деген ушундан калган. Биз жана боом капчыгай десе эле көп түшүнбөйбүз да. Боом дегенбизде ат жок да. Мына боом капчыгай деп, мына ушундан калганда эми биз катар менен кете берсек. Мына мисалы үчүн рыбачыга баралы. Балыкчы деп коелучу. Бул балыкчы качан? Бул балыкчы деп коелду, рыбачы деп. Саламатсыздарбы? Бул өзү балыкчы деген ат биринчи бул Орус империясы келип, Семен Тяньшанскийлер, Пржевальскийлер келгенден кийин, разведка келип кеткенден 1855-жылы Көл эли Орустун курамына кошулуп атпайбы? Тарыхый маалымат боюнча. Ошол букаралыкка киргенден кийин орустар биринчи келгендери ошо балыкчыга турушкан да. Балыкчы орустар келип бир 3-4 алачык тигип, балык кармап ошол жерде жашоо башталган да. Ага чейин ал жерде эме болгон эмес экен. Маалыматтар боюнча Ысык көлгө ошол убактарга чейин Ысык көл айланасындагы өзөн суулардын баардыгы куюп турган да. 120 суу куюлган да. Көлдөн Кызыл Саздан суу агып чыгып турган экен. Агып чыгып турган, ал Орто Токойдун суусуна кошулуп агып турган да чүйгө. Чүй менен деге боом капчыгайдын ичи менен адамдар өтө алчу эмес экен. Мына ошол жерде жанагы бууган деп коюп атышат. Бирок эски бир аты бар балыкчынынчы, Көтмалды деген. Ал эмне деген ат? Тескей менен келген, Кытайдан келген, Атбашыдан келген элдер, атчандар ошол жерден кечип өтүшкөн. Сууну кечип өткөндө, кечүү баягы суу аттын жаясына чейин, ээр токунга чейин жайылып кечип өткөндө ошонткенде баягы көчүгүнө чейин суу болчу экен. Кечип өткөн кишилер суу болуп, анан ошондон жанагы эме малды, Көтмалды деп калган ат. Андан кийин балыкчы пайда болуп атат. Мына балыкчынын тушунда Калмак ашуу деген жер бар. Мына ошол ашуудан ашкан чоң кеминге. Ал эми ушул биздин жибек жолу бул Капчыгай аркылуу эмес. Чоң кеминге биздин ашы төрдөн ашкан эмеден Ачыкташтан. Ачыкташ бул Чырпыкты Тор айгырдын ортосундагы тушундагы чоң кеминдин тушу болот. Азыр дагы таш кыялар, араба таш жолдор бар. Ошол Чокталга чыгып, күнгөй менен келишип, Чокталга чыгып, Чокталдан Кавырга ашып түшүп, Кавырга өзөн суустап кайт. Андан Дөрөнү ашып Чырпыктыны. Анан кийин чоң кеминге кирип кеткен да. Мына азыркы Көлтөр аркылуу. Мына ошол жол болгон да. Чоң кеминге түшүп, чоң кеминден анан кийин Чүйгө, анан Чүйдөн Ташкенге бул жибек жолу ушундай өткөн да. Кийин суу тартылгандан кийин суулар бөксөрүп, айдоо аянттар пайда болгондон кийин суулар бөксөлүп, анан балыкчы. Жана Калыгул Олиянын айтканы бар да. Ормон, Жантай үчөө келатканда 9 жолдун тоому шаар болот деп Олия айткан, анан балыкчы түшүп атпайбы, балыкчы шаар болуп. Түйү ушундай. Бул вариантында көп малдуу деп айтылат да. Баягы өрүш толо мал, өзөнүн толо дан, бирок таштак жер экен, малга байыр алуучу, мал киндиктүү аймак экен деген маанында биягы тиги Семизбел, азыркы Ормохан, тиягы аркы Кара Шаар, Кара Тала дегендей айылдарга чейинки аймак айтылганда, анын үстүнө агесте Чытырман Токойлуу жерлер болгон экен бу тегеректе. Ал жерде аңлоого жанагы коён, түлкү, жана башка жан жаныбарлар, чил, бөдөнө дегенде ошолорго кекиликчиликке, аңчылык кылууга ылайыктуу жер экен да. Анан негизинен жана Көтмалды деген дагы айтылып жүрөт, көбүрөөк Көтмалды деп айтылат. Аны кийин эле балыкчы атап, анан балыкчыны орусчалап рыбачы деп атап албадык. Ооба, жакшы. Бул жерден камча? Качан суу тартылып кетти?
Бул өзү ошол табигый дагы болсо керек да. Анан жана 11-жылкы жер титирөө болгондо, ушу чоң зилзала болгондо, жарака болгондо, бул чоң кеминде 12 балл болгон экен. Ушул Богусыгатадан тарта азыр жарака бар деп айтып атпайбы? Мынада көлдүн күнгөйү менен кеткенде жанагы кырчын, ары кызы Ананиванын үстү жанагы тоолор урап кеткен. Ошол көлгө кандайдыр бир таасир берген окшойт да, суулар тартылганда баягы же асты менен кетип атабы бир жакка. Суулар чынында агып келет, бирок чыккан суу жок да. Анан ирригация, жер иштетүү, ошону менен суунун баары жанагы 11-жылда жер тирөө болуп, ошондон да бир себеп болду деп атат. Да, себептер. Анан куйбай калган да. Бул жакшы. Андан рыбачы деп аталат. Азыр балыкчы. Балыкчы жосо көт малды дечи. Ошон үчүн жанагы рыбачы шаарын. Азыр эми көлгө 118 дайрадан азыр бир 10-20 сала куят. Куйганда да кышкысын куят, жайкысын жыргалаң менен түп суусунан башкасы тартылып кетет. Бүт суат сууларына кетет. Анан тынчтык жанагы жер суу аталыштары боюнча сурап атпайсызбы? Менимче кыргыз баласы жер суу аталыштарын өздөрү эле мындай акыл сезим менен ойлоп тапканда бекеринен келген эмес. Өң түсүнө карап ат койгон мисалычы. Мисалы Ак дөбө, Ак булак деген өңдү, Сары камыш деген өңдү, анан Кош дөбө, анан өң түсүнө койгондо ошо Ак коргон, ушул өңдү аттарда анан өсүмдүктөр дүйнөсүнө дагы басым жасаган. Мисалы арпа, арчалуу төр, арпа тектир, Карагай булак, сөгөт, өрүктү, шалба өңдү да. Анда сырткары жаныбарлар дүйнөсүнө дагы кайрылган. Алсак, мисалы коёнду. Коёнду деген жер бар. Төөмойун деген жер бар. Алыскы сыр төрөндө эчкилүү таш деген жер бар. Бул эчкилүү ташың баягы жаныбарлардын, кайберендердин өрүп батпай быкпырдай кайнап турган жери да, эчкилүү таш. Азыр дагы ошол жерде мергенчилик, аңчылык кылышат. Бул Сары Жаз суусунун алабында жайгашкан жер. Ушул өңдүүлөр толтура жаныбарлар дүйнөсүн айттык. Анан окшоштуктарга дагы көп басым жасаганда, мисалы Бала Тумшук, Төөмойун деген жерлер бар. Бул төөнүн узун моюнуна окшош турган жер аты болуп эсептелет. Көлөм боюнча айтылат. Мисалы Арабел суу дейт, Кеген суу, Сары Жаз суусу дейт. Бул бир нече чакырымга алыстыкка эсептелген сууда, жана Нил дайрасы дегенде эле кеп. Анан көлөм боюнча, узундук боюнча айтып атабыз, жанагы суулардын, көптөгөн суулардын баягы куймасы ушуга алып келгенде, анан кыймыл аракетке дагы байланыштуу аттар келип чыкканда, мисалы Шамалдуу сайы, Жылуу булак, Бороондуу бет деген өңдү. Адам аттарына дагы айрыкча ушу көл жергесинде уруунун аттарына коюлган жерлер бар. Мисалы Саруу деген жер бар, Мундуз деген жер бар, Кытай деген жер бар, бери жакта Жерүй деген жер бар. Ушул өңдү Балбай деген, Байтик деген, анан Бөкөнбаев деген, бул кийин эле Жомарт Бөкөнбаев өлгөндөн кийинки аталган жер. Ушул өңдү жер суу аттары абдан арбында. Муну алыстан ат издеп кереги жок. Баягы кимибиз эле мисалы токтогон жерибизде ар бир жер, суу, тоо таштын, өзөн сайдын ар биринин аты бар. Кууганды деп коет, же болбосо Бөлөк сай деп коет, же болбосо Тастар ата дейт. Алардын ар бирин баягы кайра иликтеп казып келсең, чоң бир санжыра тарых, өзүнчө дастан болуп калат да. Жөө-жомоктарга байланыштуу аттар да бар. Мисалы Кароол деген бар, Кошой коргон, түштүктө Ошто Сулайман тоо, көлдө Санташ деген бар. Булардын баары ошо жөө-жомокторго баягы ылайыкталып коюлган аттар болуп эсептелет да. Мисалы Санташ, баягы Санташты баягы жоого кетип баратканда
ар бир жоокер бирден таштап кеткен. Одан кайра келатканда кырылган кишилердин саны ошонун 3/2 болуп кеткен. Анан жана сан көп таш деген, көп кол дегендей маанини билдирген нерседе кыйгаттарга токтоло турган болсок, тастар ата дейт. Падыш ата, анан Арсыланбап деп атабыз. Түштүктө биздин эле Ысык көлдү Жашыл көл деп аташкан, Ыйык көл деп аташкан кезегинде. Бул эми Семенов Тяншанскийдин жана башка Пржевальскийдин эле кийинки жазмаларында, Чохан Валихановдун жазмаларында Ысык көл, Жашыл көл, Ыйык көл деген 3 баягы маанини берет да. Бул барды келип эле баягы ошо мааниси чоң, терең аттар келип чыкканда, анан мисалы Жетөгүз деген атты Арбашка өңүттөн алып карайбыз. 7 өгүз, бул өгүздөр баягы союлуп, ошонун ар бирине баягы аска таш куралган дегендей. Анын эле таманында жарылган жүрөк деген бар. Алдагы ошо бир кыргыздын кыйын санжыраларынан улам баягы жарылган, кыздын жүрөгү жарылган, бала экөө баягы теңдешсиз заманга, ала качуу заманына туш келгенде экөө бирдей секирип ошол жерден жүрөк жарылып кеткен деген маанини айтат. Анан азыр деле эми ошо жарылган жүрөктүн кебетеси жүрөк болуп көрүнүп турбайбы? Жарылган чек ортосу баягы экөө канжалап, эки тоо аска туруп атат. Анан өң түскө дагы көп басым жасалганда, мисалы кызыл суу, ак суу же башкалар. Кызыл сууну 2 суу бар, чоң кызыл суу, Жетөөстө, анан кызыл суу деген. Айрым бир тарыхчылар, анын ичинде мен дагы Чигүү шаарын илгерки, баягы жер суу астында калган шаар деп атпайбы? Мен түптө эмес ушу Жетөгүздө пайда болгон деп айта алам да. Себеби дегенде Чигүүчен деген, чигүү деген сөз Чигүүчен деген сөздөн алынган. Чигүүчен калмактардан алып айтканда кызыл өрөөн деген маанини берет да. Демек кызыл өрөөн Ысык көлдүн тегерегинде жалгыз чоң кызыл суунун, анан азыркы кызыл суу деп коебуз, Покровканын өрдөшүндөгү эле кызыл адыр, кызыл тоолор Жетөөстөн берки аймакта эле жайгашкан. Болбосо кызыл суу деген жок. Анан ошол себептүү мен ушуган көбүрөөк басым жасайм да. Чигүү шаарын биз же Кой Сарыдан, же Жетөөстүн баягы суу алабынан Сарунун башына издешибиз керек, түптөн эмес деген жыйынтыкка келем да. Жакшы. Канча ажы. Биз баягы трассадан кетип баратабыз, жолдо турат айылдардын аталышы. Мисалы үчүн ушул өзүң билесиң, Тор айгыр, Булан Сөбөттү, мисалы үчүн Темир айылы дейбиз. Бул кишилердин атынан коюлганбы? Мисалы үчүн Темир айылы, Булан Сөбөттү, бул кандай кишилер, качанкы жылкы кишилер? Бул мындай да, ошо көлдө балыкчыдан ары чыкканда эле Саргамыштан башталат да. Эми илгерки аттары Саргамыш камыштуу жер деген эле сөз, түшүнүктүү. Бул өрөөн ошол Торайгыр чырпыктылардын ортосу 3 талдуу булак деп коет. Орто талдуу булак, чоң талдуу булак, кичи талдуу булак, 3 суунун атынан. Негизи өзөн суулардын атынан жер аттары коюлган да илгерки талдуу булак. Андан ары чырпыкты кабырга барып туруп, анан Кара Чекенде деп койчу экен илгери. Тамчы болуп калды азырчы. Анан Чоктал суусу куюп турат. Чоктал чокусу бар, Чоктал суусу. Андан ары 3 койсу аталат. Илгери 3 койсу аталган. Кичи койсу, чоң койсу, орто койсу. 3 койсудан Карой, анан Чолпон ата мазарынын атынан. Бул өзү негизи атай бир ыйык жер аталган, бир 7-8 жер аты бар. Мына Чолпон ата, көлдө ошо Манжыл ата, Кочкордо Кочкор ата, Жумгал ата, Тастар ата, Оли ата, Падыш ата, ушундай 7 атанын эмеси бар да. Ыйык булактар мазар кылып, илгерки ишеним боюнча ошо мазар кылып, деме ары бери өткөндөр токтоп ошол жерден суу ичип эс алып кетип турса керек да. Чолпон атанын мазары кайсы жерде? Чолпон атанын мазары ошол эмеде Бактуу долонотуда да, Чолпон атанын үстүндө. Ошентип эме кылышат, ошо Чолпон атада Бактуу долонот ар жагынан келип жана ипподром коюп атпайбы, четки Бактуу долонотту айтылат. Ошол жерде деп айтылат.
Биз илгери уккан боюнча жакынкы убакта деле көп чыгып калды да, баягы Ырысбек Акматбаев жана эстелик тургузуп, эме Чолпон ата Олиянын эмесинен ошо жанагы ортокто деп айтылат да, ошол жакта мазар бар депчи. Негизи Бактыдолдун деп айтылат ошол жерде баш жагында, ошо Чолпон атанын мазары да. Илгери ошо Жалдуу Кабада ошол жерде ошо Бактыдолдун отуну келип жердеген да. Акшы убакта сөөгө ошол жерде. Так. Булан сөгөттү. Бул сөгөттү деген эле жердин аты. Суунун боюнда сөгөт, сары сөгөт деп кой, сары талдан коюлган. Сөгөттү, бадалдуу, чырканактуу, өрүктүү, чырпыктуу деген эле талдын эле аты. Ал эми Булан бий болгон да. Абдыбектин Буланы деген болгон 1800 ошо 10-жылдарда өткөн киши, а кишинин сөөгү ошо Булан сөгөттү да, жана кырда сайдан өткөндө сайга жетпей. Бер жактан баратканда бурчунда эле күмбөзү бар. Илгери 11-жылы чоң жер түрөдө урап калган экен, анан угу турат, чоң. Булан бий деп ошол айылдын эли, ошол жерде Бөлөкбайлардын, Кудаштын Бөлөкбайынан ошол Корош Маймөкө деген эки уруу эл бар. Ошол элдин ошо мыктысы болгон да, Булан бий болгон. Булан бий жана Садыр аке ошо көчүрүп барганда буларды Чырпыктыдан көчүрүп барган. Алар Шалбадан көчүп келген биринчи. 1868-жылдары көчүп келген, 60-жылдын ичинде. Шалбадан көчүп келип Чырпыктыга турат. Булар Токтогул, Белек, Калматай деп коет, 3 ата да. Ошол 3 ата анан кийин кайра Торайгыр болуштугу экиге бөлүнгөндө ошо сөгөттүү суусунан ары карай Бөлөкбай менен Кожаяр экөө биригип ары карай жерди алышат. Сөгөттүү суусунан балыкчыга чейин Кудаяр атаны Куткамергенбек Темишке тиет. Эки болуштук, Торайгыр болуштук, Күнгөй Аксу болуштук бөлүнгөн да. Булан бий ошол жерди сураганда ак менен каранын чети деп койчу экен. Ак менен каранын чети деген бул ошо ары Корумдудан ары өткөндөн кар жайт. Андан бери кессеңизден кар жаабайт, кургак, кышкысын малга эме деп. Анан ошондон, анан ошо эл өзүлөрү эле өтүнүч менен кийин бул Совет кулагандан кийин анан Булан сөгөт аталып калды. Сөгөттү деген жөн эле сөгөттүү деген мааниде да. Эми жакшы. Торайгыр болуштугу деп бөлүнбөдү. Торайгыр деп эмне үчүн аталып калды? Торайгыр айылы азыр турбайбы? Торайгыр айылы. Торайгыр деген өзү чоң легенда бул. Торайгыр өзүбүздүн ошо мен деле ошо жерликмин, Чырпыктылыкмын да. Торайгыр илгери бир мыкты бир үйүрдүн айгыры болсо керек да. Анан куда сөөкө. Кудага тартуу кылып беришет да, кыз алып. Тескей тарапка. Калың атаны. Калың эле берилет, тартууга кетет баягы. Торайгыр анан баягы тушап коюшат да, баягы качат да өзүнүн эмес. Анан тушап койгон жеринен анан кийин Торайгыр көлдү кечип өтөт, сүзүп өтөт көлдөн. Эми ушундай эле көлдү сүзүп өтүп келип анан Торайгырдын жээгине чыгып анан өлгөн экен. Ошон 20 километр жер. Анан эми ал чындыкпы же калппы, бирок айтылып келген легенда ошо боюнча Торайгыр аталып калды да ал жер. Экинчи вариантын айтып коеюн. Анан да бир вариант бар. Эски түрк тилинде Тору Айрык деген жер болуп айтылат. Тору деген кенен, айрык деген тала деген сөз. Кенен тала деген, балыкчыдан чыкканда эле тала болуп атпайбы? Тигерекке Чокталга чейин эле тала да бит, тоолор алыс көлдөн. Бул варианты эски, бул да бир варианты да. Негизи биз жанагы эле Кудага барган айгырды айтабыз дайымачы. Ушул эле жакшы депчи, Торайгыр деп. Анда мен да кошумчалап коеюн, мен да бул передача кылыш үчүн дагы изилдеш керек да. Аны кыргап бери карайсың, сурайсың, өзүң да билчиң. Бирок дагы мындай вариантка токтошкон экен. Бул жанагы жетим бала бир байдын жылкысын кайтарып жүрүп, уже жер жеткенде үйлөнөт да. Үйлөнгөндө бай ушунчалык ыраазы болуп, айтылат, ошол кыздын да калыңын берип, анан айтыптыр, ушу малды канчадан бери кайтарасың, тандап ал, бир ат деп. Жана Торайгырды тандап алган дейт. Торайгыр ушунчалык күлүп катуу чыккан экен бала. Чоң күлүп чыгып, ооба. Анан күлүп чыккан экен дейт. Аты алыска чыгып турган. Анан ошондо урдап кеткен экен. Бул ат урдап кеткен экен. Тескейге урдап. Ооба, тескейге урдап кеткен дейт. Жолун бууган экен дейт да. Анан жанагынтип качып келип аягында. Жанагы кирип туруп баягы бир силкинип туруп өтүп кеткен да. Ошондо мынтип айтып атат. Бул Торайгыр жактан
шыбак салып алып барган экен бир киши. Тиги тарапкачы, Торайгыр бар жерде. Ошо шыбактын жытынан дейт, баягы эстеп, баягы менен жулуп чыгып качкан дейт. Кууп келгендер айткан экен да. Шыбактын жыты, өзү туулуп өскөн жери шыбактын ошентип келген дейт да. Торайгырдын Эми жылкы жаныбар өз туулуп өскөн жерине качат. Качат деле ошондой. Шыбактын жытынан качып келген дейт да. Өзүнүн жаратылышы ошондой. Жакшы. Эми биз ошон үчүн биз жанагы Торайгыр деп калган себеби ошондой го дейм, бул туура эле болот. Анан биз жанагы айтканыбыз туура эмес. Эрешим барып анан чаап атканда анан Торайгыр менен келет, анан Торайгыр ошол жерден жинигип өлөт, анан Торайгыр деп аталып. Айырмасы өтө чоң. Бул жок. Муну чыгарыш керек да. Жанагы эле варианттар туура. Торайгыр өрөн ал жер бекеринен өтү. Жанагы мисалы ошол жерде илгерки замандарда канчанчы кылымдарда, мисалы Караханиттер доорундагы кирпич завод бар да. Ошо кирпич заводдон чыккан жанагы плиткалар ошол Түркістандагы Ясавинин Кожа Ахмад Ясавинин жанагы күмбөзүндө жанагы чапталып турган ошо Торайгырдан жасалган экен да. Ооба, Торайгырда кирпич заводдун угу турат да, орду турат азыр. Кийин ошону менен изилдешкенде ушул жактан чыккан да. Шаардын калдыгы турат азыр. Боёгу белгисиз. Кандай жасалган? Эми биз Темировка деп атабыз. Эмнеге Темировка болуп калды? Ал кишинин аты Темир. Бул өзү мындай да. Темировка деген өзүнүн түпкүлүктүү аты Кашка суу. Мурунку аты Кашка суу. Жана айтып кетпедикпи? Кой суу деп. Андан кийин анан Чолпон ата, анан кийин 3 Долон оту, мына Бостери хутур. Андан кийин Сөгөттү. Андан кийин Кумбел Кашка суу. Темировка турган жер. Андан кийин Кашат болуп калат, Карагай булак. Бул Темировка деген ат мындай болот. Бул жана болуштук бөлүндү. Бул 1883-жылы болгон да. 1883-жылы өзүнчө күнгөй ак суу болуштугу болгондон кийин негизи ошол доордо Садыраке уездде ошо Чыныбайлар менен чогуу кызматта болгон да, жанагы чек ара бөлүш андай мына. Садыраке ошо биздин Кожоярдан да, Шыкмамат. Деге балдарды тандап окууга алып барган экен. Бул жөнүндө жазылган. Ошо ар бир уруудан бирден алган экен. Жетип алып барат. Куткан бергенде Максүттү алып барган экен. Бөлөкбайдан Темирди алып барат. Бакачыдан Чолпонбайды алып барат. Ушундай айтылат да. 6 бала, 7 бала алып барган экен. Ар бир уруудан тандап. Анан ошо окуу жайга Тескейден дагы Чыныбай 7 бала алып барган экен. Барганда Чыныбай аксакал сурайт Садыракеден. Бул балдардын арасында өз балдарыңан жокко деген экен. Анан ошондо Садырак айтып атат. Көрбөгөн көз алтын менен колонун айырмасын билбейт. Мен элдин арасынан дат баспаган алтындарын терип келдим. Бир корогой, бир катын багар үйдө калды. Менин сенин бараканыңдай балам жок деп өз балдарына айткан экен. Чыныбайга. Мына эми ошондо жана дат баспаган алтындары дегенде бирөө Максүт болуп атат да. Солтоев Максүт болуп айдалып атылып өлдү да. Ал эми бирөө Темир. Темир ошо окуу жайды бүтүп келгенде жакшы илим, жакшы билим алып келген экен Темир. Анан ошо келип ошол Кашка сууга ошо Калматайларды, Ырыстайларды, Эсенбайлардан туугандардан Олжобай Чоңчарыктар ошо тегерекке отурушуп жана Балчелек фельдшердик пункт ачкан экен. Оорукана. Анан мектеп ачкан экен. Биринчи айыл төптөгөн экен ошо Темир. Анан дагы бир айтылган жери бар. 16-жылкы үркүндө ошо элди болгон аракетин кылган экен. Эч жакка чыкпагыла мен сүйлөшөм деп. Ушул жери бар. Анан кийин орустар ошо Темирский дечи илгери, Темирский. Анан Темировка болуп, анан Темир айыл болуп турат азыр ошондой. Уйкаштык катары Григорьевка, Темировка деп улап кеткен да. Аттардын, орустардын. Биз Күнгөй Тескейди айта берели. Биз Кажысай дейбиз. Бул чыныгы аты ким? Мына эми Озунда мен укканыма караганда Кожо сай деген дин аалымы жашап өткөн экен да. Ошо кийин деле жанагы орустар жер суу аттарын тактаганда Хаджы сай деп аташкан.
кийин деле айтылып жүрдү, Каджысай деп Д аркылуу айтылып жүрдү. Ошо кожонун атына коюлган атта. Бул эми жеке эле айтып атпайсызбы, көлдөгү аттар эмес, мисалы Лейлек деген ат бар. Бул Лейлек деген эмне түшүнүк берет десе, бул илегилегеле деген сөздөн келип чыккан сөз да. Анан өгүз башы деген бар. Өгүз деген баягы өгүз эмес, бул суунун башы, булактын башы, өзөннүн башы деген маанини берет. Соңкөл деген сөз бар. Соң деген сөз өрдөктүн эркеги экен да. Эркек өрдөк деген. Соңкөл деген ошо көлдөгү көп өрдөктүү көл дегенде. Ошол эле мезгилде Торгарт деген тиги Кашкардан ылдый түшкөндө ат башынын үстүндө Торгарт деген азыр чоң чек ара посту туруп атпайбы? Ал көрсө бийик чоку деген эле маанини берет экен. Булоңдуу аттар көп да, Төрткүл деген, мисалы Төрткүл деген гүлдүн атына коюлган ат эмес экен. Бул бийик ошо мунаранын атына коюлган ат экен. Төрткүл деген. Шаардын урамчысы түп деп атабыз. Бул биз айтып атпайбыз, бул жердин түбү деп. Бул жөн усундардан алынган шаардын эле шаар деген эле маанини берген нерсе экен да, түпчү. Анан Сарычелек деген түштүктө Сарычелек көлү бар, жери бар, тоосу бар, суусу бар дегендей. Ал бүлдүркөн деген маанини эле берген чилек деген сөздөн алынган ат экен да. Анан мына Бишкекте өзүңүздөр билесиздер, 4 район бар. 4-өө тең азыр тиги орус аттарына турат. Первомайская, Московская, тигил эле бул эле дегендей. Анан биз эми баардык ат, жер суу, тоо таштар коюп келатабыз, бирок ошол эмнегедир ушуган колубуз жетпей келатат да. Колубуз жетпей келатат. Эмне үчүн Манас району ошо Бишкектин ичинде, эмне үчүн Чыңгыз району же болбосо Калыгул же болбосо Кусейин Карасаев же Тыныстанов, Абдрахманов деп атабайбыз. Биз атап алсак, биздин колубуздан эч ким талашпайт да. Бул жагынан бир ойлоно турган бир маселелер бар го. Камчы ажы. Бул биз баратканда, тиги Бишкектен баратканда эстеликтер тууралуу айтам. Мындай көрүнүктүү ат минип, жанында аял киши туруп турат. Менимче бул Нурдөлөт баатыр менен Бурулчанын эстелиги. Вот эл сурайт. Булар кимдер? Бул кандай эмгеги бар дейт. Ушу жөнүндө кыскасы айтсаң. Бул Нурдөлөт баатыр биздин ошо Шык Маматтын Бектемишинин тукуму болот, Чулумдун небереси болот, Жоруктун уулу Нурдөлөт баатыр, Балбай баатыр менен чогуу жүргөн, как шакирти катары болгон, чогуу жүргөн, эл коргоп, жер коргоп жүргөн, саясий иштерге да катышкан экен. Анткени жана 1855-жылы Омскийге барганда Качыбек Шералин барды деп атпайбы? Ошондо документ бар азыр. Экөө барган. Нурдөлөт баатыр экөө барган. Демек Нурдөлөт барыптыр. Качыбек менен чогуу барган экен. Омский маалымат барбы? Бар. Анан ошондо жанагы званияда алган экен. Анан келгенден кийин Нурдөлөт баатыр ошо бир чоң Сыкөл элинин айрыкча ошо бул негизи бугу белектер менен саяктар, бугу эли менен саяк эли дайыма чогуу жүрүшкөн да. Анан кийин ошо мыктылардын көбү мына Балбай баатыр өлүп калат, көз өтүп кетти. Анан ошондо жанагы орус мамлекети Бухара болдук да, Бухара болгондон кийин ошо Каракол уезди, анан ошол жерден баягы калыптануу болгондо, анан ошо эл башы, журт башы деп коебуз да, как болуш деп айтылган, волостной управа эки болуштукка бөлгөн экен да, Күнгөй Тескей. Анан ошондо Күнгөй тарапка ошо тегереки Күрмөнтү Балбайдан Сарыбулактан бери карай, деле чогуу эле бир түп суусунан бери карай Балыкчыга чейинки бир болуштукту Күнгөйгө Нурдөлөт баатырды коюшкан экен да. Нурдөлөт баатырды. Кийин анан Тескейге Эгемберди деп айтылабы, ошо Чыныбайдын туугандары коюлат Тескейгечи. Андан болуштуктар кийин пайда болот да, 1863-жылдан бери карай. Ошондо болуштуктар бөлүнгөндөн анан Кең суу болуштугу, Торайгыр болуштугу
бөлүнөт. Ошол Торайгыр болуштугунун болушу болгон 1878-жылы каза болгон. Жандагы аялы Бурулча Мойтакенин небереси болгон. Алдаяр Мойтакенин небереси болгон. Урматтуу замандаштар, мына азыр Камчажы дагы бир жолу айтып өттү. Бул кишинин эмгеги чоң, ошон үчүн анын эстелиги турат. Нурдөөлөт Баатыр өтө олбурлуу киши гана болбостон, бул өзү баягы ошол кезекте саясатка да кийлишкен, акыл сөзүн, калыс сөзүн айткан кишилердин бири болгон. Бул өзү 1875-жылдары болуш керек, баягы билейген найзасын алып алып, саяктардын баарын эл билгенине чогултуп барып, жанагы орто өрүктүгө барып сайдыбы? 65. Орто өрүктүгө барып сайбадыбы? Чегара койду да, белек тукуму бултырап, саяк тукуму биякта болгула. Баягы каршыкырда ырчылдашып, итте ажылдашып, кырылышып жүрүп, кырылдык, убакыт өттү, эми биз отурукташыбыз керек деп. Жанагы Рыбачыдан баштап, мен калп айтпасам, Рыбачыдан го. Орто өрүктүгө чейин саяктардын элин жайгаштырган. Ошондо бир айткан жери бар да. Баягы Нурдөөлөт жайгаштырып кетип баратса, кээ бир элдер сураган экен. Ой, биз да аз болуп калды го, тиги дагы кошпойсузбу? Ай, бала бакыраң төрөлөт. Жер керек болот аларга дагы. Сен эмне шашып атасың? Алла жер. Бала ар жак бер жакта жүрбөсүн деген экен. Акылдуулук кылганын карабайсыңбы? Ошо Нурдөөлөттүн коюп кеткен чегерасы азыр эле ошондой турат го дейм. Чегара. Нурдөөлөт Баатыр баштап кеткен жолду Садыреке чапкан. Кытайдан 5 ата Кожоярды Садыреке көчүрүп келген. 200 түтүн. Ошо 200 түтүндүн жанагы чоң чарык, жана башкалар деп атпайсызбы, ошолордун баарын анан жер сууга жайгаштырганда ошондой туш келген да. Балбай жөнүндө айтсаңар, бул кимдин иши болгон? Балбай айылынын коюлуп калышын себеби эмнеде? Балбай Эшкожо уулу бул чоң баатыр болгон. Кыргызда Тайлак баатыр Атбаш тараптагы Тайлак баатыр сыяктуу эле бул орус баскынчылыгы менен күрөшкөн бирден бир баатыр болгон Балбай. Анан Шатынын бели деп коет, көлдө Шаты деген жер бар. Ошол жерде кадимкидей тепкич болуп тоодон өткөл жер бар да. Ошондон бул орустун келаткан колун бирден атып турган Балбай. Ушуну менен өзгөчөлөнгөн. Кийин бая көп баатырлар, Жанек баатыр, Тигипларды айтып атпайсызбы? Садык Тигипларды. Анан алар калмак урус менен күрөшкөн. А бул Балбайдын өзгөчөлүгү ошо падышачылык өкмөткө бирден бир каршы турган. Кийин капитан чини берилген Балбайга. Ошондо өзү сасык томолоп атып, анан баласы Мойнок барган. Мойнокту алдап, уктап калган жеринен анан ошол тигинин чинин чөнтөгүнөн уурдап алышкан. Жанына баргандар эми аттарын атабай эле, тарыхый инсандар алар деле. Анан ошондо келгенде сураган Балбай: Мойнок, маган тиген подполковник, буган капитан тигип учинди бериптир. Маган эмне берди орустар деген экен. Дегенде анан баягы баласы эми алдырып ийген буюмун таба албайт, анан эчтеке берген жок деген экен. Ошондон кийин Балбайдын өчөгүшкөнү ошо болгон. Анан кийин Балбайды Зарыпбек Султан, анда Телекмат акенинде үлүшү бар. Булар Балбайды орго салдырганда күчүк Зарыпбектер орго тиги Алматыга каматканда бу Балбай айткан: мен эмнесинен кем кылдым бугуну. Чап деген жерин чаптым, ал деген жерин алдым, ото деген жерин отодум, бута деген жерин бутадым деп арман кылган. Бирок а жерден ал ооруган кезде угоргошун жеп жүргөн. Бул угоргошундун уулугун мындан бил, ал денесине орустун уусун өткөзгөн эмес. Угоргошунду жеп жүргөн пайдасы ошо баягы чачын алып, ошондо орустар чачын алып, анан ууну сыйпашкан да башына. Ошондо дагы араңдан зорго уу алган. Ошол эле мезгилде бир күн мурун фон Кауфман ошогон мунапыс берген экен, Балбай баатыр бошолсун деп. Анан бирок баягы тилекке каршы тиги жерден өлүп калган, анын сөөгү
кийин алып келген, сөөгүн дагы алып келгенде сөөгүн этинен ажыратып алып келген көлгө. Сөөгүн алып келген, сөөгүн алып келип анан биринчи азыркы балбай турган айылга коюлган эмес, четкерээк коюлган. Бул кийин тетиреке Совет өкмөтү орногондон кийин коюлуп ошол жерде эстелик эмес, азыр чоң күмбөз турат. Балбал таштан курулган күмбөз турат. Ошо күмбөздүн алгачкы кирпичтери бул камчы ажы айткандай баягы Торайгырдан, Койсарыдан, тияктан бияктан алып келип коюлган. Бирок баягы орустар отурукташкан кезде ошонун кирпичтерин талаптанып жанагы жөн эле орус печине тигип койгон пайдалангандагы түгөнүп калган көбү. Кийинки азыр Балбайдын күмбөзү, кийинки урпактар 80-90 жылдан кийинки ошол уруунун, бир чоң уруунун, бугунун тукумдарынын күчү менен кийин салынды, кийин турду. Андан бери келсек, мына түптө Боронбай Манаптын эстелиги турат. Бул эми айтылат, Нуркожо ажы Садыр Жапаровдун атасы койгон аны. Боронбайдыкы турат. Караколго келсек, Тагай бийдики турат. Тагай бий эми Кыргыздын биринчи ханы болгон. Мисалы аны Барскондо хан көтөрүшкөн, баягы казгазбы Барсконго коюш керек болчу, бирок баягы көлдүн борбору катары ошо Кумтор деген дүкөн бар, ошонун маңдайында туруп атат. Берирээк келгенде Садыр аке, Сарт аке менен Тилекмат акенин эстеликтери турат. Муну Тургунбай Садыков, Кыргыз эл баатыры койгон. Себеби дегенде бул эки акенин кыргыздарга, анын ичинде көл бугусуна кошкон салымы өтө чоң болгондо. Жана айтып атабыз, билим берүүдө, жана айтып атабыз, отурукташтырууда, жана айтып атабыз, эл ичиндеги ынтымак ырашкерчиликти коргоодо бул эки акенин салымы чоң болгон. Жана Боронбай эмне үчүн Боронбай болду? Эмне үчүн тиги орустардын баягы огуз көптүргөн мактоосуна татыктуу болду деген сөз ошол эки акенин аган кошкон баягы жигити катары, акыл кеңешчиси катары кошкон салымынан улам ушулар келип чыкканда, кийин деле жанагы Бугу Сарбагыш сайышынан кийин Ормон хан өлүп, анын инисинин буту сынып, аны Балбай 3 жолу сындырып атпайбы? Бул жерден жана Сарт аке жөнүндө сөз болуп калбады. Тилекмат аке менен Сарт акенин эстелиги кайсы жерде турат? Оргочордо турат. Буну азыр мына Кубан мырза айтып өтпөдүбү? Бул эң Кыргыздын белгилүү кишилери болгон. Сарт аке ойчул, данышман адам. Тилекмат деле ошондой элчи, дипломат болгон да. Анын эмгектери абдан чоң. Жана Сарт аке жаш кезегинде бул Мойт аке менен чогуу жүрдү. Анан жанагы Каракол шаары боло электе, баягы Каракол суусун кечип баратпады беле. Кечип баратканда Мойт аке өтүп кетти шатылдап. Ати токтоп эле камчысын сууга салып турган да. Доошун аңдып турган да. Камчысын Сарт аке. Анан айтып атпайбы, эмне туруп калдыңыз? Айтып атат. Эме чыгып атат. Ушул жерде көп кишилер баягы отурукташат экен. Чоң шаар болот экен дейт. Ошондо ошо көрө билген экен да. Эме сөз биз эмеге келип калдык. Садыр аке деп атабыз. Ал ичинде эстелик коюлган кожаларга. Эми алда мындай да, азыр ошо күмбөздөр тууралуу айтып кетпедикпи? Эгерде көлдөн баштап эметкенде эң биринчи күмбөз, чоң күмбөз, Солтонун күмбөзү бар. Саяк Солтонун күмбөзү Нурдөөлөт баатырдын оң колу болгон киши. Ошол жанагы саройдо, чоң сарой менен саройдун ортосунда жанагы Караханиттер доорундагы ошо көлдүн ичинен алынган кирпичтер менен салынган экен. Чоң өзү мына 8-10. Атасы экөөнү өзүнчө турат жолдун боюнда. Анан баягы 16-жылдан кийин аны бузуп орустар. Анан бүтүндөрүнүн баарына үй салып эме салышкан экен. Ал турат. Андан бери жылганда эле, ары жылганда эле Каройдо Калыгул Олияныкы турат да. Аныкы да ошондой. Бирок күмбөз сакталып калган. Калыгул Олияныкы сакталып ураган эмес экен, сакталып калган экен. Кийин аны Субалиев аксакал аны жакшы күмбөз тургузбадыбы? Анан ошол эми Садыр аке болсо, бул жана негизи илгери төртөө эле айтылчу эле, биз айтып жүрбөйбүзбү? Мойт аке, Алдаяр Мойт, Саяк Садыр,
Töөлөс Сартаке, ары Кыдыраке деп төртөлө айтылчу эле. Бул өзү ошол аксакалдардын жана күмбөздөрү эстеликтер турат азырчы. Садыракени ошол өзүнүн айылында азыр Кожояр, Бешета Кожояр тукуму жашап аткан Кожояр айылы илгери 17 карагай аталган. Бул Чоң Аксуу, Кичи Аксуунун ортосу да. Ошол жерде Садыракеге эстелик тургузулган, сөөгү да ошол эмеде, тиги Кожояр айылынын бери жагында. Сөөгө жерде эмес, ары бир. Григорьевка менен эменин ортосунда, ылдыйраак сөөгүчү, бирок эстелик тургузуп коюшту. Жолдун жээгине. Жана Боронбай бийге тургузганда эле эстелигин тургузуп коюшту. Анан ошол сөөктөр жөнүндө күмбөздөр илгери көп талкаланган экен. Мына айтылуу аябай тарыхый инсан болуп атпайбы, Нурдөөлөт Баатырдыкы чоң өрүктүү экен сөөгүчү. Ошол эл билет экен, мына боо жер деп көргөзүштү бизге. Жолдун асты болуп, лотоктун асты болуп, мына мындай жери болуп калган экен, бирок ал жерде айдалбайт экен, мына чий басып гана турат, мындай эле болупчу. Урматтуу замандаштарыбыз, мына Калыгул Олия жөнүндө айтып кетпедиби? Калыгул Олиянын жашаган жери, турган жери ал эмес. Калыгул Олия бул солто тараптан конокко барып, анан кайра барат, кетип баратканда ушул кеч болот да, анан бир жерге токтоп, жеңилденип алалы деп токтогон экен. Ошол Карабай экен. Анан баягы түшкөндө эле караңгыда түшүптүр да. Анан түшкөндө эле Калыгул Олия токтоп, ойлонуп калыптыр. Эки жакты карап элечи, караңгыда эле бүтүп өтүп жүргөн жерде. Эмне өзгөчө көрүнгөн экен да. Анан айтты, жок жигиттер. Бул жерде жеңилденбейсиңер, бул ыйык жер болот деп барган эки чидин башын байлап туруп айтыптыр. Мен өлгөндө мына ушул жерге коесуңар деп. Аманат катары. Аманат катары айткан экен. Анан алып келишип, анан өлгөндө ошол жака коюшпадыбы? Койгондо Калыгулдун азыркыга чейин баягы эмчи домчулар баягы келип алышып эле баягы бирден топурак алып эле үйүнө ырым кылып алып кетип атышып, казанакка чейин ачып коюшуптур. Ошол кезекте эле. Анан жанагы урпагы Турдак Кунсубалиев жанагы жакшынакай салып, күмбөз салып жаап таштаптыр да. Кетпейчи, жаап салыптыр. Мына азыркыга чейин эмчи домчулар ошонун тегерегинде жүрөт экен. Калыгулду сыйлаган. Калыгул деген бул болжол менен 1785-жылы төрөлгөн киши, 55-жылы каза болду. 1855-жылы. Өтө акылман, жанагы көз ачык, Олия киши болгон да. Анын айткандарын азыр көрүп атпайбызбы? Калыгул Олиянын жөнүндө көп маалыматтар бар. Бул жөнүндө эстелик коебуз, эмне коебуз? Бул туура эле болот да. Тең туура. Ошол жана сизге кошумча. Ошо Калыгул Олия ошол жерди айткан экен да. Мени сөөгүм ушул жерге алып келип койгула. Ушул жерден деп күн чыгышты көздөй башка улуттар отурат, күн батышы тоону көздөй кыргыздар отурат деп айтканы бар экен. Ошондой да азырчы. Анан кийин эми кыргыз аралашты. Жобосо ошо күмбөздөн ары, мүрзөдөн ары карай бүт орустар отурган. Бери жагы өйдө көздөй ортокчул деги жайыл тукуму, бакачылар жайыл тукуму отурганда жалаң. Сиз туура айтасыз, деги ошо өтүп баратып депчи. Ошо 1 жыл, 2 жыл жайлаган экен, кырчында ошо Калыгулдун кайкысы дегени жайлап кеткен жери бар. Анан бул жерде көп нерселер айтылып кетет да кээдечи. Ошо көлдө жашап аткан урууларчы, көп уруулар бар. Мына саруулар жөнүндө айтып кеттик. Чериктер, мундуздар, Кытай урусу, саруу, кушчулар бар. Кушчулар деп коебуз биз негизи. Көп уруулардын баары ошо 1758-жылдан кийин кайра кыргыз түрүлүп кайра келгенде түштүктөн бери карай. Ошондо баары чогуу келишкен буларчы. Чогуу келип эле чогуу аралашып отурган. Жанагы биздин Шык Маматтарды аксакал айтып кетпедиби? Мисалы Текеске барып 1-2 жыл жайлап келишкен. Бешата Кожояр. Ал эми Бөлөкбай тукуму Олжобай Чоң Шарык. Барак тукуму Шалбаны жер деген. Чиркей Кенжебай кийин көчүп келген да чиркейлер. Жусуп Абдрахмановтар кийинирээк келген. Булар Шалбадан кетпеди. Шалбадан көчүп келет. Ооба. Негизи аралашып турушкан бартынчы аралаш. Тагыраак айтып койсоңор, Шалбадан көчүп кайда барышты? Шалбадан көчүп Таштакка көчүп келди, Жаркынбайга. Жаркынбаев деп коесуңуз. Азыркы Жаркынбаев. Ал жердин аты Таштак. Андан бери 3 өрүктү. Орто өрүктү, чоң өрүктү, кичи өрүктү болду. Андан ар жагы болсо Ананева деп коебуз. Биз ал ошол заманда Сазановка деп аталган экен. Андан мурунку айыл аты үстүндө Орто Байсорун, Чет Байсорун деген эки суу бар. Анын бери жагы Каралдөбө, Көкдөбө, Кароолдөбө, Көкдөбө айылдары турат азыр дагы. Ал эми ошол жерде илгери ошол убакта жер деп турган
бакачылардын айылы болгон экен, 2 айыл эл. Сасык булак аталып чыккен. Ооба. Сасык булак. Ошондон ары карай, мисалы ал кийин Садыраке пенсияга чыкканда жана 17 карагай өлчөп туруп 400 гектар жерди менчигине берген экен да. Как түбөлүктү азыркыдайчы үлүш кылып. Ошо 17 карагай аталган, кийин Кожояр атанын атынан аталып калды да ал жер. Жакшы. Куамыр. Бизде Чолпон ата жана жети аталыкты айтып атпайсыз, бизде Манжыл ата дейт. Ушул жөнүндө эмне деп айтасыңар? Эл билет го, Тескейде Манжыл ата деп билер көп барчу элек го. Бул негизи Чолпон ата эле сыяктуу эле Манжыл ата дагы ыйык жайлардын бири да. Мисалы Мойтаке деп атпайсызбы? Мойтакенин сөөгү мисалы Кичөрүктүгө коюлган эмес. Манжыл атага коюлган. Ал жайкысын алыскы каркырага, ал эми кышкысын ошо өңүттөп кар түшпөгөн жерлерге, мисалы мал жан айласынан болсо керек да, ошо Манжылы атанын тегерегине көчүп конуп жүргөндөн кийин сөөгү коюлганын урпактары чакан эстелик коюп койду ал жерге. Азыр ал жерде намаз Чолпонбаев мукар койду. Ал жерде чакан баягы намазкана бар. Катарына бир топ үйлөр салынды. Ал жерде баягы келип кетип мазарга сыйынган элдер ошол жерге жатат, конот. Андан сырткары ошо Манжыл атада 7-8 мазар булак бар. Ар биринин өзүнүн багыты бар. Бири туздуу, бири тузсуз, биринде фтор, бирөөндө хлор, бирөөндө башка баягы Менделеевдин элементтери бар сыяктуу эле да. Анан ар биринен даам татсаңыз, ар башка жытты, ар башка баягы даамды берип турат. Бул эмнени туюнтат? Ошол жерде тоо, бөксө тоолордун арасында булак чыгып атат, суу чыгып атат. Бул эми жараткандын баягы берген бир ыйык белеги, мурасы, табереги болсо керек. Болбосо баягы булактын көрсөң көзүн ач деген сөз бар да. Балким ошо Манжыл ата өзүнүн баягы чыгаан көз ачыктык, олуялык, забалыгынан ошол булактарды ачкан сыңар. Азыркыга чейин ошол булактын ар биринде суу чыгып турат. Жанына баягы тыйын терсек акча таштагандар бар. Анан чынылар турат. Ар биринен азыр ким барса дагы ошол жерден булгабай, жуунбай, андан суу ичип, суу татып кетишет. Кошумча Манжыл ата, Чолпон ата тууралуу. Биз саяк элибиз да. Байызбектин баласы Сарык балалуу болбой жүргөн экен. Ошол убактарда ушу Боореки, Карагужур, ушу таптан ошол жакта окшойт да. Сарык ата балалуу болбой жашы 70-терге чыгып калган убак экен. Бир Кудай күнү жетип, бир кел атып, бир ыйлап келаткан го, эмне болот, кайда калат, кимге калат байлык депчи. Анан алдынан бир аксакал чыкты дейт. Эй Сарык деп. Мал сурасаң Чолпон атага бар, баш сурасаң Манжыл атага бар деген уккан жок белең деп көздөн кайын болду дейт. Ошондо Сарык ата да жөн киши эмес болгон экен. Анан чаап үйүнө келип, бир тууганы бай болот, кайдуулаттарга айтып, ай моундай сыр болду деп, анан түлөө кылып, аксар башыл кылышып, анан аттанып алып, бир кичинекей боз үйүн жүктөп алып, малын жүктөп алып, анан кийин Манжылга келген экен. Манжыл атага келип, байбичеси менен келип, ошол жерден зыярат кылат. Зыярат кылып, бир жума жүрөбү, иши ошол жерде болуп кеткенден кийин 9 айдан кийин каба төрөлөт, жалдуу каба. Мына баш сурасаң Манжыл атага бар. Илгертен ошол биздин ошол бул элдин ишеними, мал сурасаң Чолпон атага бар, баш сурасаң Манжыл атага бар деген бар. Бул илгертен жалдуу кабанын туулган жылы 1600-жыл. Болжол менен туура ошого келет. Ооба. Эми бир суроо. Мына силер барып жүрөсүңөр да Манжыл. Бир сырдуу, сыйкырдуу бирдеме көрдүңөрбү? Мен ошо Ысык көл телевидениесинде жетекчи болуп калдым бир жылдары. 3 жыл иштедим. Анан Манжыл атага келдик. Ошо шам жаккандар бар экен. Түнкүсүн көрдүк, анан эртеси азыр деле иштеп жүрөт. Нурдин деген жигит операторум эле. Анан бир сөлөкөт көрүндү мага.
сөлөкөт скафандрга кийген бир учкучтун бир сөлөкөт оңдонду да. Ана мен айттым, Нурдун тетерикин тартчы. Мен көзүм ачык көрүнгөн нерсе да бол. Тетерикин тартчы дедим да. Анан ал тартты. Ошону менен биз кетип калдык. Кетип калып анан монтажга отурдук да. Монтажга отурсак, ошо боорлордун баарында баягы күзгү сыяктуу жылтыраган точкалар бар экен да. Анан биз ошону чечмелеп, акыр аягына чейин чече алган жокпуз. Бирок ошо биз түн ичинде барганда ошо жерден аалам менен баягы жолугушуп сүйлөшкөн адамдар бар экен. Норвегиядан келгендер бар экен, Италиядан келгендер бар экен, Испаниядан келгендер бар экен. Анан алар от жагып атканда мен сурадым, интервью алдым алардан. Кандайча силер башка жер эмес, Кажысай эмес, Барыскон эмес, Тамга эмес ушу Манжылга келдиңер депчи. Десек, бул бийик жерде турат дейт. Бул ааламдын сырдашуучу бир точкасы. Биз ошол себептүү келдик дейт. Анан мен жанагыны көрүп анан кийин жакындатып алып дагы камерадан көрдүк да. Передача көрсөтүп бердим мен. Анан ошондо скафандранын сөлөкөтү турат. Скафандра кийген бир учкучтун тиги сөлөкөтү да. Анан аны жөн жерден болбосо керек. Бир балким маган ошо Манжылаттага барганда Алла Таала маян бергендир. Балким жана көзчөдөй болуп көрүнүп турган жана күзгү сыяктуу жылтырап турган нерселер дагы бир нерсени туюнтаар да. Мынча болду. Чындыкты айталы. Мен да 3-4 жолу бардым. Биринчи эле барганда Манжылата барлык сыйнат союп атышат, тиги союп атышат, келип осты деп атат. Зыярат кылып атат. Тиги кылып атат. Мен анда милицияда иштешим. Ишенбейм да. Билем эмес. 11 кудук бар деди. Барып кыдырып келдим. Ичине киререк, анан остеген жок, мындай эле карап эле келдим. Саат бир 9-10 эле жата баштады, суукта. Күз болчу. Баары жатып алышты. Анан билесиңер, ар жакта ашкана бар. Ашкананын жанында жанагы идиш аяк салган эмеси бар. Койгон. Ошонусу замокто турат. Замокко салып коюпту. Бекитип койду. Кадырбек. Азыр эле Кадырбек болсо. Кадырбек азыр деле. Анан мен эмелге айтып, милиция болуп, мен эмне экспертиза кылмак билем. Бирок ичимен ойлоп атам да, текшерип көрөйүнчү. Бул эмнеси? Сыйкырды дейт депчи. Мал союлду, жедик, баары кетти, анан барып жатыш делдер. Анан мен айттым, жүр, машинанын ичине жатабыз, сыртта жатабыз, көрөлү эмне болот экен депчи. Саат түнкү 2-лерде тышка чыгып, жерде отурсак ошол кыйш деп эшик ачылды. Шарак эшик ачылды. Бекип турган эшик. Бекип турган эшик ачылды. Бизге караңгыда бир 40-50 метр. Анан кийин кадып келе, тагы ачты, салып эле ичип атышат. Анан ойлодум, баары уктап атат. Ким бул? Деп турган сойлоп барып анан жакын фонарьды жарык кылып, эчтеке тап койдук. Баары жагы эчтеке жок. Ошондо мен бир чочудум да. Бул эмнеси? Кадимкидей эле угулуп атат. Шарак этип, тиги мен сорпону алып ичип атышат. Анан ойлонуп жаттым, эртең Кадырбектен сурайын деп. Анан саат бир 5-тер болуп калыптыр. Кичине үлүр болуп калыптыр да. Анан билесиңер, ошол жакта бир аксакал бар. Колу мындай дайыма буурулуп чыкпайт. Ооруп чалбайт. Момут эле жүрөт, жуунда жүрөт го, ара басканда. Эртең менен карасам, ошол туалетке барат. Билесиңер, башында туалет бар эмеспи? Ал жакта чөп да жок, эчтеке жок. Ооба. Такыр жер. Анан карап турам. Бир аз эле чыкты. Бир 100 метрдей. Эми ошол момундай кызыл гүлдөрдүн жерге салаңдайт. Кызыл гүлдөр, кадимки кызыл гүл. Толтура көтөрүп келет. Эми кол ачылбайт да. Мен таң калдым, биякта гүл эмес, чөп да жок да. Кайдан таптым муну? Деп келатам, жакындаганда эле жок болуп калды. Өзү бар, гүлү жок. Гүл жок. Мен бу кеткенден кийин ойлодум, атакта мал сойгондо аң бар эмес беле? Кан жинде сырыткан. Ошону таштап салды. Бул кандай иш? Сонун гүлдү таштап салды. Анан бардым. Карасам таштап атыптыр. Анан таң атканда барайдым, аяксаган. Жана гүлдү кайда койдуңар десем? Эмне гүл? Кайдагы гүл дейт. Мен сизди көрбөдүм, гүл алып келип кетип кетсем. Алдын белеги болот. Айтпай койду. Анан Кадырбектен сурасам, Кадырбек айтат, биякта дейт, түн ичинде келип арбактар тамак ичет дейт. Манжылы негизи мен түшүндүм, бул ыйык жер экен. Жана сырдуу жер экен, муну бекерине эл сырдуу жер,
деп айтпаса керек деп ойлойм да. Буга да элдер барса өздөрү түшүнүп көрүп атышпайбы? Эми биз мына айтып атпайбызбы? Кажысай деп койдук. Асында Кожосай турбайбы? Кажысай деп. Кажынын сайы деп. Биз эми орусча өбөтүп кеткенбиз да. Бул Саруу айылынын негизделиши. Сарууну биз айтып жүрөбүз. Кийинки санжырачылар, тарыхчылар деле 100 жылга такап жүрүшөт. Саруу элинин келген мезгили, Алакчын жана башка уруулары кичине алдыгыраак кетет да, арыраак кетет. Ал эми Саруу түптөлгөн мезгилде, кийин бул 1870-80 жылдарда жана болуштук өкүм сүрүп турган кезде түптөлгөн. А кезде аттуу баштууларынан Мамажан аке болгон. Ошо Мамажан акеге орус бийлигинин өкүлү Чыныбай Султан тапшырма берген. Сен кандай болгондо дагы болуштуктун санын баланча кишиге жеткизесиң. Деп анан ал кезде мөндөк бир атанын эки баласы өз ара чырдаша кетип, таластан бир тууганын өлтүрүп анан качып келген да. Качып келген кезде көп малы менен, көп дилде менен, көп байлык менен келген. Астына бир 5-10 жылкысын, 5-10 уюн, анан бир 50 чакты койун айдап келсе керек да. Анан Мамажан акенин акылмандыгы менен элди отурукташтырган, азган тозгон эл болгон, ар жактан келген, ачарык же болбосо баягы жок житиги бар эл. Анан отурукташтырып анан түтүнү 100дөн, саны 1000ден ашып кеткен. Ошондо анан болуштук түзүп, мына камча айтып атпайбы, Заоко болуштук кайды деп. Ошол Боронбай Саруунун кырында төшүндө отурган. Ошо жанагы Кызыл Үңкүр деген жана жер суаттарына келгенде да айтабыз го. Кызыл Үңкүр деген жерде анын өзүнүн ставкасы болгон. Отурган жери болгон. Кызыл Үңкүрдүн ичине кеминде бир азыркы эсептен алганда 2-3 машина эгин бата турган жер болгон. Же болбосо 10, 20, 30 киши калкалана турган. Ошол Кызыл Үңкүр ошондон калган. Андан бери төмөн түшсөк, ошо Боронбайдын багы деп коет. Биз баягы бала кезде мындан бир 50-60 жыл мурун көрүп калдык бактын сөңгөк тигипларын. Азыр эми ал бак жоголуп кетти окшойт. Жанагы кой купкалаган, анан лескоз отурукташкан жерден ылдый эле да. Анан жана жууку жылуу суусунан төмөн кетет эле. Анан азыр ал жок. Ал жерде дагы тарыхый бир неме бар. Жыгачтан жасалган асты тиги топурактан тургузулган Балчактын күмбөзү деген бар. Ал да баатырдын күмбөзү. Ушул оңду жанагы жер сууларда баатырлардын, чыгаандардын, акелердин, мырзалардын күмбөздөрү бар. Эми айрым бир мезгилде биз баягы өзүбүздүн атабызды ала салдырып, була салдырып мактап, анан кайсыл бир чыгаан көзгө уруна турган, айтыла турган кишилерди атабай жүрбөйбүзбү атын. Себеби дегенде бул эми жөнөкөй эле биологиялык нерсе, алардын бала чакасы же болбосо тууган издеп алуучу тууган уруктар калган эмес. Биз өңдү тарыхчылар, санжырачылар, окулучоңду ажылар баягы издеп, өзүңөңдү баягы көрсөтүп даярдагандар эле кызыгып алып чыкпаса, айрым бир аттуу баштуу, айрым бир баягы биз туу кылып көтөрүүчү адамдардын аттары жок эсе болуп баратат да. Муну биз албетте эске алышыбыз керек. Жакшы. Эми бул Саруу айылынын негизделиши туура. Баягы Бердике берен деп атпайбызбы? Бул Бердике Саруу 1720-жылдары төрөлгөн окшойт да. Бул 1750-ге чейин баягы көлдү да бошотушпадыбы кыргыздар. Ошондо 3 жыл суранган үчүн Бердике туруп калган дейт. Кийин Бердике кайра айылына кайтканда, элине Сарууга кайтканда, көпчүлүк эле саруулар ошол жерден үйлөнүп бала чакалуу болуп калыптыр. Ошон үчүн Саруу айылы калып калганда, ошондон кийин ал жанагы мөндөктө 1720-1730 жылкы иши. Мамажан чечен бул Чыныбайдын тушунда. Жанагы биз айтып атпайбыз, эмне үчүн Чыныбайдын жанагы уездин жардамчысы болуп атабы? Ошондо айтпайсыңарбы? Таш. Уезд башчысынын жардамчысы. Жана таштатып атпайбы? Ошондо таштатканда Чыныбай менен тиги жанда конкуренттин
ташы тең салмақты болып қалған да. Ошондо жанагы ар кайсы уруулар келип деп атпайбызбы, жайгашты деп. Ошондо Чыныбай сураган. Ошо Коңур аттан деле, ошо Мундуздан деле, ошол Саруудан деле барып айткан, маган таш таштагыла. Келгиле, мен силерге жер берем деп. Анан ошол эл ошол эле байкуш Мамажан чечен Таластан да алып келип, ар кайсысын алып келип, мисалы үчүн элди отукташтырып калтырган да. Ошентип баягы Чыныбай утуп алат. Утуп алгандан кийин 1 жылга чейин учпай коюптур. Анан баягылар келиптир да, Мундуз, кимдер баары келип айтты. Уят барбы? Айтпадың беле жер берем депти. Аткарбайсыңбы? Сеники биз кылың жасап бердик дегенде анан Чыныбай ошондо жер берген дейт. Мунун эмеси көп. Көп да, ар жагында тиги Тилекматтын өлүмү. Анан толтура Сарпетти көчүрүп Меңмураттарды ошондон жер бошоп атпайбы? Ооба, жер. Булар Тынымсейитти тияка болуштукка айдашып, ошентип эметкенде Саруу айылы негизделишине 1990 жыл 100 жыл деп атты беле, мен эсимде жок, ушинтип айтып атканда. Мен ойлойм 1880-жылдардан кийин ошол жанагы Чыныбайдын эли. Ада буг эмес болуп атпайбы? Сартеке төлөс болуп атат. Саруу, Мундуз, Чери, Кытай баарын кошуп туруп, деге чындыгында Меңмураттарды көчүрүлбөдү ат башына. Ошондо жанагы бүт жууку бошоду да. Анан кийин ошондо жана болуштук. Солто ичинде Байгелди деген айыл бар, билесиңер. Байгелди деген айыл бар. Аз деле Байгелди айыл дейт менимче. Мен ушуну көп айтам сурап калганда. Бул Канайдын тушунда болгон учурда. Кийин эле. Канай болуп турганда bir бай кушчу малын айдап көчүп келип, жанагы Канайдын жайытына отуруп калат да. Анан Канайдан уруксат сурабайт. Анан Канайга кишилер келет, бияка бир бай келди. Ким бул? Ким бул дейт, ал айтат, мен билбейм дейт. Ой, биз коюн урдасак деле мал жесат унчукпайт дейт. Өзүңөр белгиле, менден уруксат сураган жок деп койгон дейт Канайчы. Анан бир күнү анан тиги өзү келиптир. Мен ушундай болдум эле, атым айда болсун. Кошчу элинен болом. Сен менен бир карым катнаш болоюн деп келип атам деп анан баягы алдыга түшүп келген экен. Канай баягы түрткөн эмес. Болуптур жергенен ал деген да. Ошо жана бай келди деп атып, айда болсун атап өчүп калып, бай келди болуп калган да. Кушчу өзү кушчу. Анан кийинки Талкан деген баласын, атын карабайсың койгон, Солтон Талкандан коюп, Байтип менен дос кылган да. Карагай булак деп коет. Ойдон ошол жерге атайын түбөлүккө жер берген да ошо баласына. Мына карабайсың мындай. Эмне айткым келет? Бул жерде кыргыз өзү берешен эл. Бизде ошол өзүң айткандай, Куан мырза, шартка жараша атын кое берген экен да. Анан урматтуу замандаштар, ошон үчүн биз жанагы жол менен баратканда айылдардын аттарына бир аз токтолуп кеттик. Мисалы үчүн Пржевальский, Каракол дейт, ушул аяк кылалы. Каракол, анан Пржевальский деп атабыз. Бул мурун кайсы жер эле? Мурун эле Каракол болчу да бул. Бул башында эле Каракол болгон, Караколдун түпкү мааниси Саңгол деген, көп кол, көп эл отурукташкан деген маанини берет да. Анан сен тиги Пржевальский келген мезгилде бул Орто Азияга 4 жолу саякатка келген. 4 жолу келген. 4-үнчү саякатында анан жанагындай ооруга чалдыгып 5-чи саякатында өлүп атпайбы. Анан орус географиялык коомчулугунун чечими менен Пржевальский өлгөндө 1869-жылы атын берген, Пржевальский деп. Ал мына кече жакында эле 1890-жылдар эле Каракол болбоду байры. Болбосо ошого чейин Пржевальскийдин атын алып келген. Баягы адамдардын аты коюлган, мисалы көлдө көп эле жерлер бар. Балбай, Сарбулакка Балбай баатырдын аты коюлган. Жомбулак деген айыл бар, тиги Алкым деген айыл бар, Жомбулактын астында ал жерге Балтабай хандын аты коюлган. Балтабай деген айыл коюлган. Мисалы Тоңдо Бүркүт деген айыл бар эле мурда. Кийин эле 2000-жылдардан кийин Эшберов Жумаштын аты коюлган. Бул эми ар бир инсандын аты бекеринен коюлган эмес, себеби дегенде аттарына жараша өздөрүнүн даңкы, баатырдыгы, көрөгөчтүгү, көсөмдүгү
алардын эл журтка сиңдирген эмгеги болгондо ошол себептүү алардын аттары коюлган. Болбосо бардык эле аттар коюла берет эле да. Жанагы сизге кошумчада кара кол деп едиңизби, сан кол депчи. Мен бир нерселерди окучу элем илгеричи. Бул кол деген суу деген сөз. Илгерки түрк тилинде кара кол деген токтобой аккан суу деген. Кара суу, кара кол, шараккан суу. Кең кол, кара кол, жум кол, жумгал деп атпайбызбы? Жети суу деген. Жум кол деген. Ошол мен бир ошо окудум эле да илгери. Ошо кара кол деген ошо токтобой аккан, шараккан суу, дайыма агып турган суу деген. Кара суу деген суулар бар эмеспи? Булар токтобой, тоңбой агып турат да. Ошондой уктум эле да. Мааниси. Жакшы. Мына биз камчы кашкелең дейбиз. Кээ айтат бул калмак дейт. Кээ айтат казак дейт. Ким кашкелең? Кашкелең айылы деп. Азык да. Азыктардын баатыры да. Азык деген чоң эл да. Илгерки. Ошол азыктардын мыктысы болгон кашкелең. Казак жагын каскелең деп коет. Бир эле сууду ар жагына агып, бер жагына аккан. Каскелең баатырдын балдары сиз билесиз да. Деге Байгөчөк, Байгөчөк, Козугуна, Бычман деп. Бөрү деп 4 баласы бар. Ошол азыр бизде жашап аткан азыктар. Мына, урматтуу замандаштар, колдон келишинче биз баягы суроолорго жооп бердик деп ойлойм. Акырындап чүй боорунда да келебиз. Аны дагы билген кишилерден акырын сурам жылайлы. Бул көл тарапта Күнгөй Тескейдеги аттарга, кээ бир аттарга токтобой калдык. Тосор, Тамга деген аттар эмне үчүн коюлган? Эми анда кезеги келет, убактка жараша болуп калды. Менимче азырынча өзүнчө жетиштүүгө деп ойлоп атам. Убакыт ушундай болуп калды. Рахмат. Ушинтип бирөөңөр жетөгүздөн, бирөөңөр чырпыктан келдиңер. Ден соолукта болгула. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Илгери мен bir 30 жыл мурун изилдеп жүргөндө кишилер ошону билбейм балам. Менче ушинтип айтчу эле дечи. Ал кишилердин көзү жок. Эми силер айтып атасыңар. Күч кубат берсин. Дайым ушул жакшылыкта ушинтип бир көрүшүп, тарыхыбызды талкуулап жүрөлү. Бардыгыңыздарга ийгилик, ынтымак. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.